Кыргызстан мамлекетибиз үчүн өтө маанилүү бир фондду түзүп атабыз деп ишенебиз. Уланбек Егізбаев атындағы сыйлығының лауреаты Исаков Ыдырыс Асанович. Анын планкасы ушунчалык бийик болду эле да. Анан эми биздин максат эми ошондой планкага, ошондой сапатка чыгуу да. Анан азыр бир гана нерсени айта алам. Чындыгында журналисттиктүү Кыргызстанга бул абадай керек азыр. Биз акыркы өзүбүздүн эмгектерибиз менен, иликтөөлөрүбүз менен коомдун аң сезимдүү бөлүгүнө болуп жатабыз. Самый главный месседж, который я хочу сейчас донести до всех: мы вас не боимся. И мы продолжим делать то, что мы делаем. Чоң илдет Кыргызстанда бул коррупция. Коррупция күрөшү бул ошол журналисттердин колу менен жасалат да. Ошолор эң алдыңкы күрөшчү адамдар. Журналисттер арасында ошол журналисттик иликтөө жанры абдан баягы кызык болуп баштады да. Азыр жапжаш эле журналисттер дагы ошо иликтөө журналистикасына менен алек болуп кызыгып башташты, окуулардан өтүшүп бизден.